Саламатсызбы? Азаттықтың жаңалықтары менен таныштырып, студияда Элиза Кененбаева. Жекшембиде АКШ президенти Барак Обаманын Кубага тарыхый сапары башталды. Бул Кошмо Штаттардын мамлекет башчысынын 90 жылдан берки Кубага болгон биринчи сапары. АКШ президентинин учагы биринчи жолу Кубага конду. Бул тарыхый сапар. Кубалыктар менен бетме-бет жолугушууга, жаңы келишимдерди түзүүгө жана эки элдин ортосундагы байланышты бекемдөөгө тарыхый мүмкүнчүлүк. Менин көз карашымда келечек өткөнгө караганда кыйла жаркын. Бүгүн Обама Кубанын президенти Рауль Кастро менен жолугат. Вашингтон менен Гавана жарым кыл мурда токтоп калган алакаларын жакшыртууга киришти. Ошентсе дагы Кошмо Штаттар Куба эркин ишкердик жана адам укуктары жаатында дагы бир топ иштерди жасашы зарыл деп белгилеп келет. Обама эркиндик аралында 3 күн болот. Обама андан тышкары расмий Гавананын каршылыгына карабай кубалык жарандык коом өкүлдөрү, укук коргоочулар менен да кездешет. Казакстандагы кечээ өткөн парламенттик шайлоодо бийликтеги Нур Отан партиясы 82% менен алдыга чыкты. Бул тууралуу бүгүн Борбордук шайлоо комиссиясы жарыялады. Борбордук шайлоо комиссиясынын төрагасы Кубандык Турганкулов жалпысынан парламентке 7%дык чектен өткөн 3 партия киргенин билдирди. Алар Нур Отан, Ак жол жана Элдик коммунисттик партиясы. Шайлоонун расмий жыйынтыгы 26 мартта жарыяланат. Коңшу өлкөдө мөөнөтсүз өткөрүлгөн шайлоого калктын 77% катышты. Өткөн жылкы президенттик шайлоодон кийин Европа коопсуздук жана кызматташтык уюму чыныгы демократиялык шайлоо өткөрүү үчүн Казакстанда кескин реформалар зарылдыгын белгилеген. Орусиянын Ростов облусунун Донецк шаардык соту украиналык учкуч Надежда Савченкага өкүмүн угуза баштады. 34 жаштагы аскерий учкуч 2014 жылдын жайында Украинанын чыгышындагы Луганск облусунда кармалган. Өкүмдү окуп жатып, соттор коллегиясынын төрагасы учкуч жек көрүүчүлүк жана кастыктын негизинде башка адамдар тобу менен биргеликте алдын ала сүйлөшүп алып, 2 журналистти өлтүргөн деп айтты. Сот ошондой эле айыпталуучу чек араны мыйзамсыз кесип өткөн деп кошумчалады. Өкүмдүн угузулушу 2 күнгө созулуп, акыркы чечим эртең кечинде гана жарыяланаары болгонууда. Савченко өзү айыптардын бардыгын четке кагууда. Теракт коркунучунан улам Түркияда жекшембиде Фенербахче менен Галатасарай футбол командаларынын ортосундагы матч токтотулду. Буга коопсуздук кызматына келип түшкөн айрым маалыматтар себеп болгон. 19 мартта Стамбулда жангичтинин жардыруусунан 4 адам набыт кетип, 10 киши жарадар болгон. Мерт болгондордун 3-өө израилдик туристтер экени маалым болду. Алардын сөөктөрү кечээ мекенине жеткирилди. Түркиянын президенти Режеп Тайип Эрдоган соңку жарым жылдан бери уланып жаткан жардыруулардан соң жасаган билдирүүсүндө анын өлкөсү экстремисттерге багынбастыгын баса белгиледи. Ал тапта Грециянын Идомени айылындагы качкындар лагеринде Ноорус майрамы белгиленди. Лагерде кармалгандардын көбү этностук күрттөр. Алар беттерине улуттук желегинин сүрөтүн тартып алып, өз тилинде ырларды ырдап, көңүлдөрүн көтөрүп жатышат. Лагерде азыр 10 000ден ашык качкын топтолуп турат. Алар негизинен ачык асман алдында укташат, тамак аштагы тартыш. Грек бийлигинин соңку маалыматтарына ылайык, учурда өлкө аймагында 50 000ден ашуун бозгун бар. Алардын көбү Европанын башка өлкөлөрүнө багыт алганда, Балкан өлкөлөрү чек араларды жаап салган. Өткөн жума күнү Евробиримдик менен Түркия бир келишимге жетишип, анын жыйынтыгында Анкара өз аймагынан Европага өткөн бардык мигранттарды, анын ичинде сириялык качкындарды кайра артка кайтарып алууга макул болгон. Мына ушул жана башка жаңылыктар биздин сайтта дагы бар. Дареге Азаттык чекиткей же ошондой эле биздин видеолорду бардык соц тармактардан, YouTube, Facebooktан көрсөңүз болот. Ал жактардан Кыргыз Азаттык үн алгысы же Азаттык медиа деген аталышта издеңиз. Саламатта туруңуз.